Анжелика Алматыда Ким менен романтикалык кечке тамактанууга барды. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика Казакстанда жабык эшик артында өткөн япышка аттуу тасманын бет ачарына барганын Instagram баракчасына маалымдаган. Кийинчерээк ырчы айым жеке баракчасынын тарыхча бөлүмүнө романтикалык кечки тамактануу деген билдирүүсүн жазган жана жүрөкчө белгисин койгон. Учурда баарын бүйүргөн кызыктырган суроо бул мырза ырчынын ушул бага чейинки жүзүн жашырып жүргөн сүйүктүү мырзасыбы же буга чейин Анжеликанын жүрөгүн багындырган мырзанын аты Асхат жана анын казак жигити деген маалыматтар тараган эле. Бирок ырчы бул боюнча эч кандай комментарий берген эмес деп Барс медиа билдирди. Блогер Сыдыман үй камагына чыгарылды. Бишкек шаардык соту блогер Элмир Сыдымановду үй камагына чыгарды. Бул тууралуу шаардык соттон Барометр маалымат агенттигине билдиришти. Аны соттун имаратынын алдына жакындары тосуп алды. Белгилей кетсек, Instagram тармагында Сыдыман деген ат менен таанылган блогер Элмир Сыдыман расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козуту деген шек менен кармалып камакка алынган болчу. Сыдыманов өз учурда абал туруктуу экенин журналисттерге билдирди. Ал андан сырткары хейтерлерден кайрылганын соттор дагы аныкташканын айтты. Блогер элди түндүк түштүк деп бөлүүнү каалаган эместигин айтып, кайрылуусунда жаман сөздөрдү колдонгону үчүн кечирим сурады. Эми мындан кийин түз эфирде мындай нерселерди кайталабайм деп ишендирди. Маалымат булагы Барометр Шекит KG.